Audio Jungle. New TV Show программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз РЧ Диана Дамирова. Саламатсызбы, Диана? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Бардыгыңыздарга позитивдүү маанай каалаймын. Сизге да жакшы маанай каалайбыз. Диана, алгач мен сизге оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мен айткан тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Сизге тапшырма кызыкпы? Кызык. Анда мындай тапшырма калтырайын. Тапшырма коелу. Тапшырма мындай. Өтө тың жеңенин образында аткарып бериш керек. Жеңе болуп бериш керек. Муну аткара аласызбы? Аракет кылып көрөбүз. Анда биз оюнду баштадык. Шоу бизнеске кызыкканымдын себеби Бала чагымда кыялымдын бири. ырчы болуу үчүн Эмгек жана талант керек. сахнада ырдоо менен тойдо ырдоонун айырмасы. Айырмасы бар, бирок мен үчүн сахнага чыгыш мага көбүрөөк жагат. Кумир туткан инсаным, Мамам жакында жарык көрө турган ырым, сүй жөнүндө сүйүңдү катпа деп атагат. ырдап жаткан убакта Ырдап жаткан убакта абдан кубанычтамын. менде өзгөчө жаңылык бар. Ал жаңылык Буюрса жаңы клиптер, жаңы ырлар болот. Кыргызстан мен үчүн. Кыргызстан мен үчүн мекеним, жүрөгүм. Кийинки суроолор. Диана, кантип шоу бизнеске аралашып калдың? Ошол бийлеп, ырдап, билим алып, жана ушундай жакшы чыгармачылык ага эжелердин колдоосу менен буюрса. Ачып калдың, Жезде деген чыгарма сизге эмнеси менен кантип жагып калды? Жезделүү болгон болчумун, ошол бардык жезелериме белек болсун деп аткарган болчумун. Билими жок ырчы болууга болобу? Кантип? Болот, эгерде талант болсо, бирок билим алыш керек. Логикалык суроо, өзүн өзү жейт. Бул эмне? Өзүн дейт. Билбейт экен. Бул шам. Акыркы жолу качан кандай чыгарма окудуң эле? Чын айтсам, азыркы учурда чыгарма окуган жокмун. Бул чын айтыш керек. Жалгыздык тирүүнүн өлүгү деп коюшат. Сенин жигитиң барбы? Жок. Жок. Белгилүү болуу үчүн баарына макул болуш керек. Буга сен туруштук бере аласыңбы? Балким. Алдыда кандай иштер бар? Алдыда көп иштер бар. Буюрса Тигил же бул деген суроолор ыр жаздырууда акча же тааныш? экөө тең. Интернет жылдызы же сахна жылдызы? Сахна жылдызы. Жигит спортсмен же бизнесмен? Экөө тең. 20 сомдо тоголок молдо же Сүймөнкул Чокмору? 20 сомдо кандай дедиз? 20 сомдо тоголок молдо же Сүймөнкул Чокмору? Сүрөтү. Тоголок молдо. Туура. Анне түрк сөзү же өзбек сөзү? Анне, түрк сөзү. Туура. Дуэт айым менен же мырза менен? Мырза менен. Гамбургер же шаурма? Гамбургер. Ырчы же актриса? Ырчы. Кийинкиси Алыкул Осмоновдун ата журт ыры канча куплет? 3. 8 көйт 6. 8 көйт 6. 48. Туура. Болот Миңжилкыев деген ким болгон? Болот Миңжилкыев опера ырчысы болду. Туура. Майкл Джексон кайсы жылы жарык дүйнөгө келген? Эсимде жок. 58-жылы. Макалдуулаңыз кызды үйдө? Кыл жатпайт. Туура. Алатуу ак калпагын кийген кезде деген чыгарманы кимге таан? Чыгарманы ким ырдайт? Салмат Садыкова. Туура. Чыңгыз Айтматов кайсыл жердин кулуну? Талас. Диана, биздин убактыбыз аяктады. 3 мүнөт болду. Бирок сиз тилекке каршы 33 суроого жооп бере алган жоксуз. Сиз 31 суроого жетиштиңиз. Бирок тагыраагы бардыгын туура жооп бергенге аракет кылдыңыз. Демек сиз утулдуңуз. Мен ошондо сиздин тапшырмаңызды аткарышым керек болуп калат экен. Аракет кылып көрөм. Анда биз тапшырманы аткарууга киришели. Анда сен азыр кимдин ролун аткарып бересиң? Мен азыр тың, аябай, кандай айтсам, характери абдан оор кайнененин ролун жаратканга аракет кылам, чынында.
Анда биз баарыбыз күбө бололу, Диана кандай кайнене болот экен кийин? Мен келин болоюн. Ай, өлүңдүрөйүн. Ала чачың кантет? Жолук салынып жүрсөң болот. Анда сиз аябай мазик кайнене болуп атпайсызбы? Ай, чачың кантет деп. Кандай кайра баштан дагы бир аткарып көрөлү, Ай, өлүңдүрөйүн. Иш кылбайсың же тамак жасабайсың, эмне деген келинсиң, а? Же чачыңды жыйнабайсың, жолук салынбайсың башка келиндерге окшоп. Оор бекен? Чын айтсам, бирөөнү абдан уруша албайм. Анан албетте оор экен, бирок кичине өзүмө кандай айтсам, сабак алдым десем болот. Эмкиден баштап ушундай роль ойногонго аракет кылам. Мынакей ушундай бизде өзгөчө назик кайненени дагы бардыгыңыздар көрө билдиңиздер жана Диана кийин кандай кайненелоруна күбө болдуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.